Жол чаңып, майы кызматкерлеринин качып баратабы же болбосо айдоочу рулга ээ боло албай калганбы айтор белгисиз унаа жол кырсыгына кабылып өспүрүмдү сүзүп кетти деген видео тарады. Токмокто айдоочу баңгизат колдонуп 5 жаштагы кызды сүзүп кетти. Кыз окуя болгон жерде көз жумду. Истеп унаасын ойлонбостон талкалаган киши колго алынды. Таңдагы ажал 11-класстын окуучусу Баткенде мерт болду. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Чабасызбы? Көм аласызбы? Деген жерге бар. Орок айылында айдоочу өспүрүмдү сүзүп кетти деген видео тарады. Социалдык тармактарда Бишкектин жогорку Орок айылында айдоочу өспүрүмдү сүзүп кетти делген видео тарады. Андагы маалыматка ылайык кырсыктан 13 жаштагы өспүрүм каза болгон. Айдоочу мас абалында унаа башкарып келе жаткан. Азырынча калаанын жол милициясы окуя тууралуу маалымат берелик. Кошумча маалымат берилет. Токмокто баңгизат колдонгон айдоочу 5 жашар кызды сүзүп каза болду. Токмокто айдоочу жолдон 5 жаштагы кызы менен өтүп бараткан келинди сүзүп, бөбөк ооруканага жетпей үзүлгөн. Чүй облустук милициясынын маалыматына караганда кырсык кечээ түштө болгон. Анда Mazda Demo үлгүсүндөгү автоунаанын 41 жаштагы айдоочусу жөө кишилер өтчү чийинен кетип бараткан эне баланы сүзүп кеткен. 5 жаштагы бөбөк ооруканага жетпей үзүлгөнү. Апасы оор жаракат алып, Токмок шаардык ооруканага жандандыруу бөлүмүнө жаткырылганы кошумчаланды. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, текшерүүдөн кийин айдоочунун баңгизатка мас экени аныкталган. Коопсуз шаар 1 октябрдан тарта коопсуздук курун тагынбаган айдоочулар автоматтык түрдө айыпка жыгылат. Кыргызстанда үстүздүү жылдын 1 октябрынан тартып жолдорго орнотулган аппараттык программалык комплекстер коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү автоматтык түрдө аныктай баштайт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Байказы Айтикул уулу билдирди. Маалыматка ылайык жаңы система коопсуз өлкө долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Эреже бузуулар фото жана видео байкоо аркылуу катталат. Ички иштер министрлиги белгилегендей, бул чара жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга, айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн жол жүрүү маданиятын өнүктүрүүгө, мыйзам бузуулардын алдын алууга багытталган. Эрежени бузган айдоочулар жана жүргүнчүлөр 1000 сом өлчөмүндө айыпка жыгылат. Улан Эгизбаевдин тагдыры камтылган тасма тартылып жатат. Киного сиз кандай ат берет элеңиз? Кыргызстанда курч социалдык теманы камтыган криминалдык драма жанрындагы тасма тартылып баштады. Долбоордун продюсери, резонанстуу иликтөөчү менен таанылган журналист Али Токтоконов тасма бир топ журналисттер жана укук коргоо кызматкерлери тууралуу баяндайт. Алар коррупция менен кылмыш дүйнөсү тыгыз аралашып кеткен системага каршы күрөшүшөт. Иликтөөнүн жүрүшүндө алар бийлик, парламент жана күч түзүмдөрүн камтыган чоң схемаларга туш болушат. Каармандар татаал тандоонун алдында турушат. Коопсуздукта калуу же өмүрүнө жана жеке баалуулуктарына коркунуч туудурса да чындыкты аягына чейин жеткирүү. Тасмада белгилүү маркум журналист Улан Эгизбаевдин окуясына өзгөчө көңүл бурулат дейт Токтоконов. Тасмага сиз кандай ат берет элеңиз? Вариантыңызды комментарийге калтырыңыз. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Чүйдө унаанын терезесин сындырган ашкананын кожоюну кармалды. Социалдык тармактарда унаанын айнегин күрөк менен чаап салган айдоочунун видеосу тараган. Окуя боюнча Чүй облустук милициясы маалымат берди. Чүй облустук милициясы тарабынан видеодогу адамдын өздүгү аныкталып, ага карата кылмыш иши козголуп, сотко жөнөтүлдү. 26 сентябрда Сокулук милициясына 1993 жылы туулган жаран кайрылып, Сокулук районуна караштуу Романовка айылындагы ашканасынын алдынан Honda Civic үлгүсүндөгү унаасынын
терезесин ашканажанын кожоюну сындырып салгандыгы билдирип, ага карата мыйзам чегинде чара көрүүнү билдирген. Аталган факты бейбаштык менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталган. 27 сентябрда 1970 жылы туулган жаран милицияга жеткирилип, эч жакка кетпөө тилкаты менен алынган. Дарыканага кирип, кан басым өлчөгөн аппарат уурдап кетишкен. Бишкек шаарындагы дарыканалардын биринде 2 адам тонометр уурдап кеткен. Маалыматка ылайык, алардын бири медайымды алаксытып турганда, экинчиси кан басым өлчөгүч аппаратты баштыгына салып алып чыккан. Учурда бул факты боюнча тиешелүү органдар маалымат бере элек. Таңдагы ажал. Баткенде 11 класстын окуучусу мерт болду. Кече 28 сентябрда таңгы саат 4:00 чамасында Баткен районунун Төө Таш аймагында жол кырсыктан 11 класстын окуучусу каза болду. Бул тууралуу көөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык Ош Баткен Разаков унаа жолунун 220-чакырымында болгон. 11 класстын 2 окуучусу Деу Матис үлгүсүндөгү унааны башкарып бара жатып, жол кырсыгына кабылган. Анын кесепетинен бир окуучу каза болуп, экинчиси оор жаракат алган. 2 жыл мурда күбөлүгүнөн ажыраган айдоочу кайра мас болуп алып, унаа айдап чыккан. Бишкек шаарында дагы бир мас айдоочу кармалды деп билдирди 29 сентябрда ЖККБ инспектору Надырбек Жусупов. 27 сентябрга караган түнү саат 3:00 чамасында Каралаев Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде патрулдук милиция кызматкерлери Honda үлгүсүндөгү унааны токтотушкан. Текшерүү учурунда айдоочу мас абалда экенин байкашкан. Жада калса айдоочунун сүйлөгөнгө дарманы келген эмес. Ал экспертизадан өткөрүүчү наркологияга жеткирилгенде күнөөсүн мойнуна алган эмес, корутунда болсо спирт ичимдигин тастыктады. Ошондой эле бул айдоочу 2023 жылы күбөлүгүнөн ажыратылганы белгилүү болду. Жыйынтыгында протокол түзүлүп, автоунаа айып короого токтотулду. Жалал Абад облусунда УКМКнын жалган кызматкери кармалды. Жалал Абад облусунун Сузак районунун Бегабад айылында өзүн УКМК кызматкери катары көрсөтүп, алдоо жол менен жарандардын акчасын алган жаран кармалды. Атайын кызматтын маалымат борбору билдиргендей, шектүү өз аракеттерин УКМК органдарына финансылык жардам көрсөтүү зарылчылыгына негизделген жана өлкөнүн жогорку кызмат адамдары менен болгон байланышка жаманган. Ал карызын төлөөнүн ордуна кылмыш ишин ынандуу кылуу үчүн жасалма укук коргоо органынын күбөлүгүн көрсөтүп, жабырлануучуларга кысым көрсөткөн. Аталган жаран кармалган учурда автоунаадан Орусиянын ички иштер министрлигинин кызматкеринин күбөлүгү жана укук коргоо органдарына тиешеси бар буюмдар табылган. Тергөө уланууда. Аталган жарандан жапа чеккендер 0995 01 22 10 WhatsApp ишеним телефонуна кайрылса болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушуда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Булар кирет, могу тиги жолтуй кийингени оорукчан деп секирип аткан да, мен аны эмне болот деп ком. А бул үчөө чогуу кирип, тигиси Аскарбинка экөөнү алат, анан 22 сом болду десем 21 эле бар экен дейт да. А бере бериңиз деп неметтим. Аны тиги оорукчан деп жүндө болуп аткан. Мен аны не отокум, анан бул пакетин түшүрүп алайын дедим да. Не тонометр түшүрүп алды, вот мондай болду. Тонометр түшүрүп алды деп не айтсам, колунда эч кандай тонометр жок экен, тигиндей коробка экен да. Өзүнкүн түшүрүп алган турбайбы деп. Не өткөн эмес. Ужас экөөнү алып кетти. Вообще атылма.
Мен kaçmaydı. Жазбаймын. Жіне кала. Мен. Ана десем мен de видео тартып. Шүртіп тұрған. Жусупов Адылбек. Айдоочулук бөлүнүшүнө машина текшерип документ жокпуз го? Кайсы? Эмне кайсы? Эмес байке айдоочулук бөлүнүшүнө Ой, байке артын. Айдоочулук бөлүнүшүнө барбы? Кайсы? Сиздин айдоочулук бөлүнүшүңүз барбы? Өзүңүздүн праваңыз барбы дейм? Кайсыга дейм? Өзүңүздүн праваңыз. Барбы? Бербейсизби? Кайсыга? Кайсыга эмес, өзүңүздүн айдоочулук көлүгүңүз барбы? Барбы? Кана? Кайсыга? Жок, кайсыга эмес, өзүңүздүн айдоочулук көлүгүңүз. Түшүнүп атам мен сизди. Кайсыга? Мага бересиз водительское удостоверение, есть у вас? Кайсыга? Кайсыга эмес, айдоочулук Бuyakta bunu yüzde çok koy. Kaysa. Сиздин айдоочулук көлүгүңүз. Младший лейтенант милиции Жусупов Надырбек Кубатбекович. Водительский упади. Кандай? Кандай? Мен солдай болса, солдай Бекболот Бакбекович. Ешқандай өзім бұзбадым. Милиция қызметкерлері кіміне? Жусупов Надырбек Кубатбекович. Младший лейтенант милиции. Жусупов Надырбек Кубатбекович. Кубатбекович. Надырбекович. Надырбек. Танысым өзін айтып отыр. Мен ешқандай немен бұзған жоқпын. Ертең білмеймін, бірақ мындай ел ұмықсын, ел ұмықсына сұрап ошонда елден кийикмин, элден чыксаң кийикмин. Жок, мен мындай неме бұзған жоқпын. Мыйзам бұзған жоқсыз. Ешқандай. Рулга да отырған жоқсыз. Отырған жоқпын. Элдик видео точно? Азыркы учурда морфологияда бизге ошо аталган айдоочунун спирттик ичимдигин ичкенин тактап беришти. Азыр автоунаасы айыпкорго кирет. Өзүнө карата текшерүү протокол түзөт. Мен кое албайм. Кой колдоруп атат. Хочется отметить то, что данный водитель в 2023 году уже был лишен права на управление. Азыркы учурда аталган автоунаа айыпкорго кирди. Айдоочуга карата тиешелүү протокол жазылды.